Кулак, мурун, тамак оорулар бөлүмүнө ноябрь айынан бери кайрылгандардын саны былтыркыга салыштырмалуу 15%га көп. Жыл сайын бул дарттан декабрь айында гана жабыркачса, эми 3 айдан бери бөлүмдүн эшигин каккандар арбын. 20-78. Кулак, мурун, тамак оорулары бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Тактап айтканда, адамга суук тийген учурда мурун шамалдап, ал аркылуу кулакка, андан соң тамакка өтөт. Көбүнчө бул оорулар сасык тумоодон кийин пайда болот. Андыктан көпчүлүк аны байкабай, дартты өтүштүрүп жиберишет. Андайлардын бири Жумаш Нурматов. Тунуп ушум болуп атат да, мындай эч болгон эмес. Өзүм өмүр бою немеде иштегем, органда иштегенбиз. Мындай бир неме болгон эмес эле, бир шумду эле бир иштеген эмеспиз. Аталган ооруну туруксуз аба ырайы, үй шартында колдонулган электр мештери да козгойт. Аларды эрежесиз колдонгон учурда мурундагы нымдуулукту кургатып, коркунучтуу абалдарга алып келиши ыктымал дешет ак халатчандар. Мүмкүн болсо азыраак колдонуу керек. Эгерде ошондой колдонбошко эме болбой калса, сөзсүз түрдө ал печкелердин алдына суу коюш керек да, бир идишке суу коюш керек. Ошол испарение болуп, абаны кандайдыр бир деңгээлде жанагындай нымдуу кармап туруу керек. Эгерде ушул аба кургап калчу болсо, жанагы жогоруда айтып кеткендей, фарингиттен кийин ларингиттен кийин бронхит деген ооруларга алып келет. Ал ушул өпкөнүн ичиндеги ылдыз иреттерин кургатып, Аталган 3 дарттын ичинен мурун оорулары жаштар арасында күч. Анткени башты жууган учурда чачты кургатпай туруп, көчөгө чыгуу мурундун гайморит оорусуна алып келет. Мындай дартка 17 жаштагы Хуснидин кабылган. Жалаң баш көчөгө чыгып. Чынында баш кийимсиз көп жүрчү элем. 1 жылдан бери башым ооруп, анан оору мурдума өттү. Бүгүн врачка текшерсем, диагнозум гайморит деп чыкты. Эми ооруканага жатып дарыланам. Азыр бул бөлүмдө операциядан соң дарыланган 10го жакын бейтаптар бар. Оорунун алгачкы белгилеринде кайрылгандар болсо, дарыгерлердин көрсөтмөсү менен үй шартында дарыланышат. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.